Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Кечи недвижимость агенттиги 2024 кирип келген жаңы жылыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Бүгүн болсо биз Москва шаарына бардык биздин сотрудниктер чогулуп, азыр сонун корпоратив өткөрүп жатабыз. Андыктан баары сонун болот. Быйыл болсо негедир жакшы нерселерди уюштурдук. Андыктан биздин компанияда жыл бою мыкты кызмат көрсөткөн сотрудниктер эмне белектерди алат, алдыда кандай болот, баардыгын сиздер менен биргеликте көрсөтүп беребиз. Андыктан кеттик. Вечеринка начинается. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү ошол кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ошондой эле биздин жетекчибиз Самара Нарматова менен жолукканыбызга терең ыраазычылык билдирем. Сизге жаңы жылыңыз менен, Самарачы, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуң болсун. Ушинтип биздин башыбызды бириктирип жүрө бериңиз. Элдердин кызматында күлүп жайнап, ошол акыл насаатыңызды айтып жүрөбүз. Чоң рахмат. Бүгүн баардыгыңарды көрүп турганыма кубанычтамын. Алдыңкы келе жаткан 2024 жылы мындан да жакшы ийгиликтерди жаратабыз деп ар бириңерге ишенем. Силер менин мыктыларымсыңар. Силерди эч кимге Don't care about their presence underneath their There's a bonfire blaze. керемет кыз өткөргөнгө аракет кылабыз, колдон келишимизче. Бардыңар маанайыңарды көтөргүлө. Силерди көрүп бүгүн чындап толкундандымды, балким чарчадымбы, кыскасы уландырабыз, анда кеттик. Бизде 4 эле бала бар. Мага Санта ошолордун ичинен бирөөнө туш келди. Кимге деп ойлойсуңар? Жок. Диана тура тапты. Искендер, бул жака келип койсоң, сен белегиңи аз болсо да көптөй көрүп ал. Бул ичинде азыр ачып көрсөтөт силерге. Ооба. Сага келе жаткан жылда жакшы ийгиликтерди жарат, жакшы иште. Сен жаш болсоң да ушулар менен иштеп, тил табышып, алдыда да сен көптөгөн жакшы ийгиликтер күтүп турсуң, Честно, я не помню, когда мы выбирали, когда нам пришла эта идея, но я до вчерашнего дня думал, что подарить, и только в 10 часов вечера после работы вчера купил подарок. И как по мне, это, если не идеально, то универсальный вариант. В общем, Зульфия, поздравляю вас с Новым годом! Бул адам деген уже судьбой айтылган экен мага. Нейтральный адам. Мен үйүмдө еще ким болду? Рахмат, чоң.
Менин подаркам кызга. Ал адам жок болсо биз бул жерде никто болуп калабыз. Бул ким? Бул Самара Нарматова. Үйүңүзгө барганда көрөсүз. Ооба. Жеңил. Колтура коробка салып келген жоксуңбу? Ора. С Новым годом вас всех! И этот сотрудник новенький. Да. Кто? Да. С наступающим тебя! Это все, что ты хочешь, на самом деле. Менин кишим бул компанияда өтө активдүү. Негизи өзү сүйлөп баштаганда сүйлөгөн сөзүн көркүн, үнү дагы сонун. Жакшы мыкты адистерден бири десем болот. Да, Мухаммед аке. Мен дагы эмне подарок берерин билбей, же размериңизди билбей экенмин. Анан кийин такой универсальный, думаю, вам понравится. Спасибо, с Новым годом вас, спасибо. Чоң рахмат белектерге. Меникин эч ким таппайт. Өз адеми, бою менен узун. Татынакай арык кыз. Ой, спасибо. У меня ответный подарок в Новосибирск. К сожалению, Роза не смогла, да, приехать. Вот. Да. Я хочу ей передать подарок. Вот. Я так поняла, она очень душевная. Такая-то, вот, поэтому это... Розаче? Да. Я. Доставку. Да, особенно. Мен Розаченин атынан сүйлөп коеюн, Необычный адам, жөнөкөй, простой, кеңпейил. Байсал. Скромный болса да, Розача атайын берип кой, Мухаммед деп 2 түн уктабады. Подарка? Болса керек, мына өзім беріп қойды. Мен бізде іштейді өзі, өте жашынақай. Деймін, ошоны таппайсыңар мен. Дагы очередим келди. Кийинки биздин жигиттерге туш келген. Красавчик. Жакшынакай өзүнүн сөзүн орду менен сүйлөгөн, өзүнүн кылган ишин так аткарган, ушундай мен үчүн эң бир мыкты адам десем болот. Бул менин укам. Өзүм айтып каттым го. Үш баласын да өкпегенсің. Суық білген екенсің. Мага кийин туш келген белгилүү болуп калды окшойт уже. Неме Гүлнара? Гүлнара келип кой, сага призиңди берейин. Бул конверт жука, бирок ичинде 2 бука. Давай.
Кейчи недвижимость агенттиги атайын сотрудниктерге белектерди камдаган. Белектер чоң болобу, басы кымбат болобу, эң башкысы чын жүрөктөн тандалган. Андыктан азыр белек берүүнү баштайбыз буюрса. Москва шаарында 1 жыл бою кечикпей, эң башкысы ар дайым жоопкерчиликтүү болуп, телефонун албай койбой, ар дайым жооп берип, кардарлардын сөзүн мага жеткирбей эле баарын чечип коюп, аябай мыкты иш алып барган биздин Зүлфия. Чыгып койсоңуз. Белегин анан көрсөтөт сөзсүз түрдө сиздерге. Сонун деп ойлойм. Өзүмө кандай белектерди алгым келсе, силерге да ошондой белектерди берүүгө аракет кылам. Белегиңиз болсун. Мен бул компанияда иштегениме уже 3 жыл болуп калды. 3 жылдан уже 4 жылга кетип атам. Негизи Самараны 10 жылдан бери тааныйм. Эң мыкты мурун алысыраак тааныйт элем. Ошол 3 жылдын аралыгында биз аябай жакын таанышып, бири-бирибизди билдик. Инсан катары аябай баалайм. Талыкпай, токтобой баардык адамдардын тилин билип, баардыгын чечкенге аракет кылган сапаттарын аябай баалайм. Кандай болбосун, кандай учур болбосун, өзүнүн жөнөкөйлүгүн көргөзүп келет дайыма. Дайыма жоопкерчиликтүү. Бул компания аркылуу иштегениме өзүмдүн адамдык сапаттарды дагы ала алдым. Эс алуулар болду. Дубайга дагы барып келдик былтыр март айында. Эң жакшы учурлар гана эсимде калды. Компаниядагы иштеген ар бир сотрудник дагы таанышканыма өтө кубанычтамын. Ар бири ар башкача. Бизди эмне бириктирет? Бизди ушул компания бириктирет жана дагы ошого жакшыртууга умтулуубуз дагы бириктирет. Самаранын үй бүлөсүнө бактылуулук каалайм, албетте балдарынан жакшылыктарды көрсүн. Кандай учур болбосун, мен Самарадан көп нерселерди үйрөндүм, билдим. Кандай учур болбосун, ошолорду дагы мен өз жашоомдо колдонгонго аябай аракет кыламын. Чоң рахмат. Эми азыркы колумдагы белек дагы биздин мыкты компаниянын азыр Санкт-Петербург шаарында жакшы иш алып барып аткан Жаныбекти бул жака чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Россиянын кайсыл аймагынан болбосун сделкаларды мыкты деңгээлде өткөрүп, жана ошондой эле өзүнүн тырышчактыгынан, өзүнүн адамгерчилик жагынан, баардык жактан сапаттары. Анан ошо менен эле биргеликте быйыл Жаныбекти өзүмүн жеке жардамчым кылып алдым. Себеби ар бир баягы жумуштун оорчулугу сөзсүз болот да, ошону туура түшүнүү менен, туура кабыл алуу менен, анан көптөгөн быйылкы жылы көптөгөн бизде текшерүүлөр болду. Ошол текшерүүлөрдөн бир гана биздин компаниянын ичинен Жаныбек өттү. Андыктан куттуктап койсоңуздар болот. Биринчиден Белекке рахмат. Экинчиден жалпы компанияга. Мурун азыр биринчи корпоративге барган күнүм эсиме түштү азыр. Азыр жаман көзүмө жаш тегеренен деп турат, бирок чынында жаман толкунданып атам. Молодец. Толкунданганыман эчтеке айтсын деле келет. Бирок жаман сүйүнүп атам, ушунча компания өстү, өнүктү, аракет болду. Кийинки жылы бул столдордун баардыгы толуп, bundan da sonunu өткөрөбүз, Кудай кааласа. Молодец. Биздин компаниянын дагы бир өзгөчө адамы бар. Ал өзгөчө адамды билбейм кантип силерге сапаттап беришти деле. Бирок өзү каалаганда ишке чыгат, каалаганда уктайт. Ошентсе дагы ар дайым компания үчүн күйүп, ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Белек сен үчүн атайын тандалды. Сага жагат деп ойлойм. Рахмат чоң. Мына 2024 жакшы иштейм деп сөз бердим го, эми жакшы иштейм кыла берсин. Ошо сизге да чоң рахмат, ишке ийгилик. Ар дайым жаныңызда поддержкада болобуз. Рахмат. Биздин компанияда дагы бир сонун инсан отурат. Ал инсан биздин компанияга үй алганы келгенде, мен ошол өзүм сунуштаганмын. Биздин компанияга иште, сенде талантың бар,
аракетиң бар, иштесең болот деп биздин компаниядан үй алгандан кийин андан дагы биздин компанияга деген ишеними ачтыбы, анан биздин компанияга ишке кирип Новосибирск шаарында мыкты иш көрсөттү. Ачылган күндөн баштап өзүм барып, мен андай нерсени күтпөгөн элем. Мен күтпөгөндөй болду. Чындыгында Гүлнарага да айттым. Мухаммед бирок действительно жакшы иштептир. Ар бир кайсыл кафеге кирбе, кайсыл жерге кирбе биздин рекламалар илиниби, баардык ойдогудай офис таза, вниманиясы башкача. Ошол ачылышындагы аябай бизди жакшы тосуп алып, ачылышын сонун өткөрүп келдик. Мухаммед, бул жака келсең, сага дагы белегибиз бар. Алдыда дагы буюрса жакшы пландарды пландап атабыз, буюрса аларды акырындык менен ишке ашырабыз. Азыр сөздү Мухаммедке берсем. Салам алейкум, урматтуу туугандар. Чоң рахмат тилекке. Алла разы болсун. Ошол 24 бардыгыбызга ийгилик жана бакубат, бакыт күндөрдү алып келсин. Мен KG недвижимость компаниясына биринчи үй алып келгенмин. Андан кийин сунуш болду Самара эжеден. Бул жумуш мага өтө жаккан. Бирок ошондой болсо да мен арада 1 жыл 2 ай иштеп коюптум. 3-ай кетип бара жаткан, январь менен. 3-айдын ошол экинчи үй алып, Кудайга ошол ишеничим артып, ошол KG недвижимостька Кудай буйрса салым да көп, Самара эженин жардамы менен көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деген ой максат менен дагы деле артында жүрөбүз. Эжекем чоң рахмат. Эс алууда Турцияга бирге барып келдик. Бул дагы сөз менен айтуу мүмкүн эмес. Ошондуктан ар бириңиздер ошол коллегаларга каалайм ийгилик, ошол Самара эженин артынан өнүп өсүп жүрө бериңиздер. Буйруса дагы да ийгиликтердин артынан кубалап биргеликте кадам таштай берели. Чоң рахмат. Бул белекти алып атып, аябай өзүмчө сүйүндүм. Себеби биздин компанияда ар күнү ишке келбесе дагы, ар күнү бизден кабар албаса дагы, ар дайым KG недвижимость деп соккон жүрөгү бар да. Ал Каныгүл эже. Баягы реклама бул башка, анан кийин мындай живой реклама бул башка го. Мисалы, Каныгүлжө үй алгыла деп биздин компаниядан 2 жолу үй алган бир эмес. Аябай жакшы эле мамиледе болуп жүрдүк, Каныгүлжө Кудай кааласа да, будан дагы алдыда буюрса. Бирок Каныгүлжөгө жакшы эле айтып келем, өзүңүз үчүн дагы убакыт бөлүңүз. Сиз ошондо гана результатка жетесиз депчи. Себеби биз көбүнчө өзүбүз үчүн эч бир убакыт ажырата албайт экенбиз да. Элге, балдарга, үй бүлөгө, ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн сөзсүз түрдө бир аз болсо дагы көңүл бөлүңүздөр. Каныгүлжени чын жүрөктөн куттуктайм. Подарок жагат деп ойлойм, себеби мен өзүм тандап алдым. Биринчиден подарокко үчүн рахмат. Бул кичинеби чоңбу, мен үчүн өтө чоң. Себеби атын атаса кут сүйүнөт дейт. Мени атап алганы ошон үчүн, ошол мен үчүн өтө чоң подарокка. Экинчиден бар жоңуздар жаңы жылыңыздар менен. Мен бул Самара Нарматовага өтө чоң ыраазымын. Терең ыраазычылык билгизем. Ушу Самара Нарматованын немеси менен, ийгилиги менен бир эмес 2 үй алып отурабыз. Азыркы убакта биринчи үйүбүзгө көчүп барып, ошол жашап атабыз. Квартирада жашаган башка, өз үйүңдө жашаган башка экен. Азыр сентябрда көчүп барганбыз, кичине легкий ремонт кылып. Азыр эч ким квартирада алгым жок. Мурун квартира квартплат келерде кичине болсо дагы пайда болуп калсын деп квартираны түзөчүмүн, 1 адам, 2 адам деп. Азыр канча алың мен дегендерди да албайм. Себеби өзүмдүн балдарым чуркап уже ойной турган болуп калды. Кеңири алар кеңири ойносун, кеңири ошол үйдө тиги оштон келиптир, тиги деңден келиптир, тиги выходной экен, тиги отурула дебестен, ошо балдарым чуркап ойносун деп ошол жерде ошодо жашап атабыз. Рахмат сага. Сенден көп жашоомо сабак алам. Сен ар бир кылгандыгыңды өзүмө мен дагы колдонушка аракет кылам. Постоянно колдоном. Ишиңе ийгилик. Bundan dagı çoğ ийгиликтерге жет. Дагы bundan çoğ команда менен неме кыл. Командаң көбөйсүн, ишиңе ийгилик. Рахмат сага подарок берсин дагы. Эми Каныгүлгө кетпей турсаңыз, Каныгүл эже биз 2020-жылы Москва шаарында кеңсе ачканыбызда ушул эже биздин компанияга ишеним артып келген, биринчилерден болуп биз кызмат акыбызды болгону 100 000 кылып
элдерди чакырганыбызда Каныгүл эжем негедир мени көрбөй туруп ишенип ишеним артып ушул компаниядан үй алам деп келип ошол баардыгы ички дүйнөбүздө канчалык баары таза болсо демек ишибиз да ошондой болот да. Каныгүл эже бир үй алам деп келип биздин компаниядан 2 үйдүн ээси болду. Биринчи үйдөн кийин биринчи үйдү алдык марттын 8-inde, жок марттын 10-unda алдык, кийин экинчини 10 айдан кийин, ровно 10 айдан кийин алдык. Биринчи ошо офис ачамын, биринчи 3 клиентке 100 миңден десе мен ошонун бирине жетишип калайын деп Биринчилерден болуп мен келсем биз договор түзгөн эчтекебиз жок, али компьютер улай элек десе, майли меникini алып кала берчи, биринчини жазып кой, анан улай бересиң. Договор түзө бересиң деп. Себеби өзүм мындай ишенгенмин, алдап кетет деген эле эмесмин. Ал маалда договору будан караганда сал арзаныраак болчу, 3 жыл мурун. Мен биринчи жазып кой деп биринчи болуп калайын деп келгенмин. Азыр тааныштарыма, канча нерселер туугандарыма ошол өзүмө каалаган эмен аларга да каалайм да. Себеби жакын арада мен баарын айтам, жакын арада 5 жыл кетпейсиңер, значит алгыла үй депчи. Ошол ишиңерге ийгилик. Рахмат. Жаркын эже менен телефон аркылуу таанышып, Новокузнецк шаарынан Жаркын эжеге үй алып берүү мага чындыгында өтө кыйынчылыктарды жараткан. Бирок ошентсе дагы ишимди баштадым, аягына чыгарышым керек деген ойдо. Сонун үй алып бергенбиз. Балашкадан сонун үй алган. Үй баягы үйгө киргенде кетким келбейт го. Ошо сиздин үйүңүзгө барсам эч кетким келбейт. Андыктан үйүңүз аябай уютный. Үйдүн ичиндеги адамдар дагы сонун болсо, үй дагы сонун болот го демекчимин. Андыктан Жаркын эжеге чоң рахмат айтам. Биздин компанияда да бир кездерде мага колдоо көрсөтүп, бизде иштеп кеткен. Азыр деле кайсыл учурда мага керек болсо жардамы же менин жардамым керек болсо ар дайым даярмын. Дайым айтып келем, Жаркын эже, бир ишиңиз болсо, бир кызматыңыз болсо, мага айтың, мен барып аткарып берем депчи. Андыктан сизди бүгүн подарок сонун сизге жагат деп ойлойм. Рахмат чоң менен Самара. Бул Самарага мен ыраазычылыгым өтө чоң деп айта алам, потому что мен телефондон эле таанышып, башка эле шаардан 2 баламы тиги алып эле келип, мунун үйүнө жашап, ким эле мисалы үчүн бир туугандан деле мисалы үчүн батпайсың, антипчи балдарың мененчи анан келип бир ай жашап, үйүндө үй алып берип, чыгарып дегенде билбейм, аябай жок, аябай мындай мен деген Самараны как адам катары эң высший немедеги уровеньдеги адам деп эсептейм, потому что мындай адамгерчиликтүү болуш ооба эч кимдин колунан келбейт деп ойлойм. Мисалы үчүн аз, өтө аз мындай адам болуп, адамгерчиликтүү болуш. Ошон үчүн рахмат чоң Самара, сага чоң рахмат. Үй бүлөңө бакыт, балдарың мубайым көр, ошентип өнүгүп өсүп, дайым колуң булутка жетсе дагы бутуң жерде турсун. Ошо рахмат чоң. Сейчас придется мне говорить по-русски. Мы Леной познакомились в 2012 году, да, Лена? Или 2013 примерно, да. Мы работали вместе, компания Мерекей. И я очень благодарна Лене, что она поддерживала всегда. Всегда, Самар, если не переживай, все пройдет, все будет хорошо. И сегодня поздравляю тебя. Маленький подарочек. Ну, сначала, да, вот про Самару, что мы с ней давно очень знакомы. Вот. И она всегда, сколько лет я ее знаю, это самый добрый, душевный, отзывчивый человек. И именно, мне кажется, компания стала такой же, вот, потому что она это все закладывает в компанию. И поэтому компания особенная. То есть можно повторить, наверное, деятельность и все, а повторить людей, команду, это невозможно. Вот, поэтому я уверена, что вы всегда будем лучшими. Вот, у тебя все получится. Санкт-Петербургтан дагы бизге бир гости келген. Тамара экөөбүз кантип таанышып калганыбыз дагы
үй алгансың бизден, биздин компаниядан үй алып, андан кийин өзүнүн мыкты жоопкерчиликтүү экенин көрсөткөндөн кийин гана биздин компанияда иштеп калды. Дагы бир нерсени айта кетейин. Аябай адам көп айланаңда мен ишке ал, мен деле иштейин деген. Бирок эң эле баягы назик жери бул жоопкерчилик деген жок да. Бүгүн мындай, эртең погода өзгөргөндө өзгөрүп кеткен адамдар бар. Анан ошондуктан азыркы биздин компанияда иштегендердин именно ошол жактардан ар бир моменттери каралган үчүн Тамарага чоң ыраазычылыктарды билдирем. Кандай сделкалар болбосун барып өткөрүп жүрдү, кыйынчылык болбосун. Азыр болсо офисте сонун болуп иштеп аткан учуру. Андыктан дагы жакшы ийгиликтерди буюрса багындырат деген ишенимдемин. Чынын айтыш керек, башынан баштап айткым келип атат. Биз KG недвижимость агенттигине кайрылганга чейин белгилүү эле бир агенттикке алданып анан кийин келген болчубуз сизге. Биз башында негизи ойлонгонбуз да, алданып калабыз, все равно телефондон эле кантип көрүп депчи. Анан кийин үй алдык, үй алгандан кийин эле иштеп калдым. Азыр ушунчалык терең ыраазычылык билдирем KG недвижимость агенттигине. Кичине болсо дагы эл үчүн кызмат кылганды үйрөтүп жатасыз бизге. Элге канчалык кызматыбыз өткөн сайын биз сизге ыраазычылык билгизебиз ушу компанияны ачып. Биздин ар бир мекендешибизди кубандырып, кубанычына ортоктош болуп жүргөнүбүзгө кубанабыз. Ошондой эле сизге ден соолук, дагы биздин KG недвижимость агенттиги өнө берсин, өркүндөй берсин, көп мекендешибизди үйлүү кылып жүрө берели. Рахмат. Бизде дагы бир сонун инсан отурат. Ал инсанды көп жылдан бери тааныйм. Мен таанышканда эле кандай адам экенин билип, аябай жакшы сүйлөшүп, биздин компанияда иштеп кеткен. Азыр дагы иштеп баштады буюрса. Жоопкерчиликтүү, татынакай, сүйлөгөн сөзү ордунда, анда Диананы чакырып койсок. Екатеринбург шаарында бизде иштеп баштаганда аябай жакшы иштеп башташкан. Анан декретке чыгышка туура келип калды. Андыктан эми азыр кайтып келди. Жакынкы күндөрдө видеолордон көрүп турасыздар деп ишенем. Самара эже, биринчиден сизге чоң рахмат. Өзү сизге жолукканда биринчи агентствага келгенде өзү ушундай ишти аябай кыялданып жүргөм. Ага чейин повар болуп иштечүмүн. Анан аябай ушундай бир офистеги ишти ушинтип кыялданып, эми ушундай бир иш кылсам, өзүмдүн ишим болсо, ушундай деп ойлонуп, кыялданып жүргөндө сизге жолуккам. Сизге терең ыраазычылык. Биринчи жолукканда эле биз башка эле жумуш менен жолугуп калгам сиз менен. Анан эле сизди ошондо биринчи тааныганда эле балдарыңыз бар, анан агентствода иштейсиз, аябай мына сизге сыймыктануу менен караганмын. Ошол сыймыктануу дагы эле бар сизге. Ошондо биринчи көргөндө сизге деген кандай бир сыймыктануу болсо, азыр андан да чоң. Себеби сиздин чынында кандай адам экениңизди билдим. Баардыгына жетишкен, бир эле учурда ишке, балдарыңызга, ошол эле сотрудниктериңизге, жеке башка тууган урууңуз баарына жетишкен аябай чынында күчтүү аялсыз. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Сизге ишенгендиктен, ушул агентствонун мындай келечегине ишенгендиктен кайрадан агентствага келдим декреттен кийин. Буюрса жакшы иштешебиз. Сизге чоң рахмат. Биздин компанияга жакында эле жумушка киргендигине карабастан, аябай өзүн жакшы, баардык тармактан жакшы көрсөткөн жаш татынакай бир сулуу кызды чакыргым келип турат. Айт элек келип койсоң. Биздин компаниянын видеолорун, биздин компаниянын баардык жакшы нерселерин элге жеткирүүгө аракет кылган биздин татынакай кызыбыз. Алдыда дагы сонун сенден бир жакшы нерселерди күтөм. Ар дайым ушул боюнча кал. Аз убакыт таанысам дагы жасаган нерселериң, адамдарга болгон мамилең сонун. Кутай. Биринчиден телефонумда 13.000 сүрөт бар болсо, анын 12.000 Самара эженин сүрөттөрү. Самара эже да ушундай мүмкүнчүлүк берген үчүн сизге чоң Аллахым ыраазы болсун. Сиз эң сонун энесиз, эң сонун жетекчисиз, эжесиз. KG недвижимость агенттиги ушинтип ар дайым бийиктикте болсун, ийгиликтерге жетип турсун. Агенттиктин байрагы, желеги эч качан менин камерамдан өчпөсүн демекчи.
Биздин компанияга дагы жакында иштеп баштаган эң биздин компаниянын красавчиги, эң жашы Искендерди чакырабыз. Искендер жөнүндө да айта турган болсом, жаш болсо дагы аракети аябай жакшы. Буюрса ишенем, алдыда bundan дагы жакшы ийгиликтерге жетишет деп. Быйыл эле биздин командага кошулду. Жакшы иш алып барат. Хочу поблагодарить Самара Эйдже за предоставленную возможность работать в этой компании, а также своих коллег, в особенности московских. Это Зульфия Эйдже у нас, Байсал Ака и Гульнур, иногда Джанве Ака. И еще раз с наступившим Новым годом. Спасибо большое, Самара Эйдже. Пожалуйста, молодец. Биздин компанияда дагы бир сулуу кыз бар. Ал ким деп атсаңыздар? Гүлнур. Гүлнурду дагы Новосибирге барып таап келгенмин. Биздин ачылышыбызга келип, активно катышып, ошондо да чачын аябай сонун кылып жасап барган экен. Чачы жаккан мага. Сразу эле алгам ишке дейм. Биринчи күнү эле сүйлөшүп, анан биздин компанияга кызыгып иштейм дегенден ишке алдым. Азыркы учурда Москва шаарында иштеп атат. Москва деген бул аябай чоң, бул деген аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ар бириңерге берилген мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек да. Мисалы, кайсыл жерде иштебейли, эмне жумуш кылбайлы, ошол колубузга дайым эле баардыгы ойдогудай боло бербейт, бирок ошентсе дагы ар бир нерсенин өзүнүн убагында жасаганга аракет кылалы демекчимин. Андыктан Гүлнурга сөздү берсем. Спасибо за подарок и спасибо огромное за возможность работать вместе с вами, вместе со всеми, кто здесь. На самом деле, очень переживаю. Я верю в то, что если мы будем стараться вместе, коллективом, дружно, то мы достигнем просто таких высот, что вообще все будут в шоке, даже Москва. Вот. И просто огромная благодарность вам, что дали возможность развиваться вместе с вами, развивать KG недвижимость и стать просто специалистами по недвижимости прям на высоком уровне. Вот. Спасибо. Бизде дагы сонун бир кыз бар. Менин орумду жеңил кылып, менин характериме чыдап, көбүнчө Екатеринбург шаарында болом. Азырынча кайсыл учурда чай ичишимди пока үйрөнө элек. Буюрса жакында үйрөнүп калат деп ойлойм. Андыктан Гүлнара менин жиним келгенде билет, курсагым ачканда билет. Быйыл такыр көңүл бөлбөй койдум Екатеринбургка. Өзү көп иштерди аткарып келди. Андыктан Гүлнара сени куттуктайм. Азаматсың, ар дайым ушул боюнча кал. Мен урушсам дагы угуп, бирок ошого ар дайым жакшырууга аракет кылат. Мен Гүлнараны урушканда эч кимдерди уруша элекмин. С наступающим. Ой, с наступившим. Ладно, кыргызча эле сүйлөйүнчү. Бул компанияда иштеп, негизи өзүбүздүн кардарлар дагы бизди мени кыргызча сүйлөсүн деп урушуп келди. Үйрөндүм. До сих пор учубуз баардыгыңыздардан. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Негизи мен ыйлайт окшойм азыр. Негизи компания аркылуу көп нерсеге жетиштим. Үйлүү дагы болдум. Баарына рахмат. Гүлнара көп сөздөрдү айткысы келип атат, бирок экөөбүздүн көзүбүздө жаш. Азыр каяка барсам жанында ээрчитип алам, жүр депчи. Баардыгын тез чечкенге аракет кылат. Бүгүнкү ушул иш-чарада дагы көп нерселердин ушул кыз аткарды десем болот. Андыктан баардыгыңыздарга рахмат. Мен айтып коеюнчу, успокойлуңуз. Да, негизи компания аркылуу башка өлкөлөрдү дагы көрүп келдим. Кинодо көргөн жерлерди дагы көрүп келдик. Барыңыздарга ошол мүмкүнчүлүктү буйрусун, баарыбыз ушундай эс алууларга барып жүрө берели. Негизи эч кимибиз калган жокпуз. Быйылкы жыл аябай молчулук жыл болду. Элди, жерди көрүп келдик баарыбыз. Чоң рахмат. Мне кажется, мындай компания жок. Самара эженин мотивациясы башкача.
эч кимде жок андай мотивация. Башкача, но даже дома так не мотивирует, но чоң ыраазымын сизге. Мындайча айтканда менин экинчи эжем баардык нерсени, советти дагы, кылып аткан жумушумду үйгө тандыкпы, личный жашоомо тандыкпы баарын Самара эже менен советтешип кылам. Ошол. Рахмат баарыңыздарга. Новосибирск шаарында дагы бир сонун кызыбыз иштейт. Бул жолу келе албай калды. Бирок подарокты Мухаммедтен берип жиберем. Сөзсүз түрдө Мухаммед жеткирип берет. Мухаммед, мен белектеримди унутпай алып кел, хорошо? Биз аздан болсо дагы кичине бир колубуздан келишинче кичинекей болсо дагы кабыл алып кой. Үчөөбүздүн атыбыздан сага жумшак гана неме отурсун деп, мягкий отурсун деп аздан подаркабыз бар эле, ошону кабыл алып кой. Бул жыл 2023 компания үчүн дагы жакшы жылдардан болду. Көп нерселерге жетиштик. Дагы болсо, алдыда бардыгы планда. Самара үчүн да жакшы жыл болду деп ойлойм. Ак тулпарлуу болду. Водительский права алды наконец-то. Куттуктайм. Биздин атыбыздан мындай кичинекей белек болсун. Мне с тобой интересно. Менделесте с новой машиной. Значит, если вы взяли уже, то уже и нам светит это, да?